Сулуу. Той аштар айрыкча район шаарлардын 50, 80, 90, 100 жылдыгы делген мааракелер биринин артынан бири өткөрүлүп келүүдө. Мисалы бул жыл эле Сузак, Аксы, Нокен райондорунун юбилейлик иш-чаралары өткөрүлдү. Алдыда дагы бир катар ушул сыяктуу майрамдар пландалган. 2018 жылга мамлекеттик бюджеттен мамлекеттик иш-чараларга киргизилген 105 той каралыптыр. Бул эмне деген шундук? Ар бир тойду 2 миллион сомдон эле санагыңыздарчы. Аш тойлорду моратория кылышыңыздар керек. Мына көчмөндөрдү өткөзүп алдык. Чоң тойлорубуз бар, Айтматовдун 90 жылдыгы буларды өткөзүш керек. Анан калган бүт майда барат бүт мамлекеттик деңгээлдеги тойлорду аш тойлорду бүт моратория кылып, анан элден дагы анан талап кылыш керек да, кичине ысырапчылыкты азайтайлы деп. Өкмөт биз негизи өзүбүз кыскартпай туруп элден гана талап кылабыз. Кантип тойду кыскарткыла дейбиз. Айтылган сөз жогорку кеңеш ичинде кала берди өңдөнөт. Атка минерлер үчүн той мааракелерди өткөрүү башка иштерден да бийик көрүнөбү? Же абадай зарыл деп билишеби Айтор? Райондун жашы юбилейлик мааракеге жетпегенине карабастан той аштар улантылууда. Мисалы 83 жылдыгы толгон Нокен районуна 7 жыл кошуп туруп, 90 жылдыгынын өткөрүлүшү. Нокен районунун 90 жылдык мааракеси менен Кыргыз өкмөтүнүн уят, бул такыр уят. 3 жыл эрте өткөрсөм, 3 жыл шашылып калыптыр дейт элек. Эми 7 жыл деген нерсе бул уят да. Билбейм, эмне максат менен мынчалык шашышты. Мамлекетти оңдоп койса болот эле. Андай тойлорду коюп туруп, өзү биздин мамлекетте акыркы күндөрү жалаң эле той тамаша көбөйүп калды, бийликтердин той тамашаларычы. Анан элди караган эч ким болбой атат. Мындай кылуунун эч зарылчылыгы жок эле дегендер четтен чыгат. Нокен районунда ичимдик суусу жок, жолдор, балдар бакчасы, мектеп сыяктуу объектилерге муктаждык жогору. Бул эмненин себебинен болду, биз түшүнбөй калдык. Кандай максат менен, эмне максат менен ушул тойду кылгычаңды ушу элге таза суу чыгарып, мектеп балдарга условия түзүп берип, мектеп кылып берсе жакшы болмок эле да. Биз да ушуга түшүнө албай атабыз. Бул жерде эмне деген нерсе болуп атат, биз ham түшүнө албай атабыз. Азыр өкмөттөгүлөр элди карабай элечи, өздөрүн ойлоп калганда, той тойлоп, аш берип, улак чакмай ушундайлар эле болуп калды. Райондун 90 жылдыгына делип аймактагы мамлекеттик кызматкерлерден да акча чогултулган айтылат. Кызматынан кетүүнү каалабагандар ал тууралуу ачык айта алышпайт. Бирок ушул мааракенин арты менен облус жетекчисин кызмат ордунда таба албай жүргөндөр жакындан көрүүгө мүмкүнчүлүк алышкан. Той болгондо пайда болуп, мына тойду ойлоп жүрөт экен го. 8 жолу барып таба албай койдук биз. Кыялбек ким экен тааныбайбыз деле губернаторду. А той дегенде келип эле жөн эле отурдук, ат союлду дегенде. Элден акчаны топтоп алыш. Бул эмне деген сөз эми? Кандай? Уят эле да, чоңдорго уят эле болуп атат. Элдин көйгөйүн чечиш керек. Эл канчалаган көйгөй менен турат азыр. Элде ошонча проблема келсе. 3,5 миллион сом акча түшкөн марафондон. Биз ошо 3,5 миллион сомду ушу лагерге жумшайбыз деп ушу максат койгонбуз. Сен жүрсүң той тойлап, мен жүрмүн сен ойлап. Эскерте кетсек, Нокен районунун 90 жылдыгы 28 октябрда белгиленди. Бирок Жалал-Абад облустук архивинин адистери Нокен району 83 жыл мурда түптөлгөнүн, анын 90 жылдыгын быйыл белгилөө туура эместигин айтышкан. Түзүлгөндө архивдин кагаздары менен көрсөтүп, 83 жыл болуптур. Биз 90 жылдыкты майрамдап атабыз да. Ошол эгер ошол чындап 83 жыл болгон болсо, 90 жылдыкту 7 жыл шашылып кеткен болсо, анда бир чара көрүш керек го ошону уюштурушчуларга. Маалыматыбызды тактап өтөлү. Иликтеп койсоңуздар туура болот эле. Рахмат. Өткүрбек Рахманов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.